Туризм экономикалык ишмердүүлүктүн экологиялык жактан эң таза түрү деп саналат. Бирок буга карабастан бул сектордогу экологияга чоң кесепетин тийгизет. Эл аралык туризмди өнүктүрүү коомунун маалыматына караганда, туризм тармагындагы иш-аракеттер дүйнөнүн кээ бир региондорунда жаратылыш ресурстарынын азаюусуна алып келип, анын жыйынтыгында суунун тартыштыгына, биокөптүрдүүлүктүн жоголуусуна жана башка кесепеттер менен чогуу жер кыртышынын деградациясына, буулануусуна алып келген. Туризмдин глобалдык жылуулануудагы үлүшү жалпы дүйнөлүк көмүр кычкыл газынын эмиссиясынын 5%-ын түзөт деп бааланган. Туризмди салттуу жол менен ишке ашыруу улана турган болсо, 2050-жылга карата электроэнергия жана сууну колдонуу 1,5 эсеге өсөт. Парник газдарын бөлүп чыгаруу 131%га өсүп, ал эми катуу таштандылардын көлөмү 2,5 эсе көбөйөт. Эко-активисттер туруктуу туризмге өтүүнү тездетүүгө чакырып келет. Жоопкерчиликтүү жана туруктуу туризм бул туристтердин, инфраструктуранын, айла чөйрөнүн, аларды кабыл алган жамааттардын керектөөлөрүн, экономикалык, социалдык жана экологиялык факторлорду эске алуу менен ишке ашырылган туризм. Ал өз ичине төмөнкү факторлорду камтыйт. Жергиликтүү жамаатты тартуу, жаратылыш ресурстарын аяр колдонуу, жергиликтүү маданиятты жана салттарды өнүктүрүү, тамак аш коопсуздугун жана таштандыларды башкарууну эске алуу менен жергиликтүү өндүрүштүн болуусу. Нельзя сказать, что мы в плачевном состоянии. Абалыбыз кейиштүү деп айтууга болбойт. Бирок өзүбүздүн мамилебизге, жаратылышыбызды кантип пайдаланып жатканыбызды карап көрсөк, анда бара-бара жаман абалга келерибиз анык. Илгериден кыргыздар тоого, сууга аяр мамиле кылган. Мунун баары биздин философиябызда жана жашообузда бар. Бирок туруктуу жагынан ал дагы эле жетишсиз. Туризмдеги ишибиздин көбү көмүскөдө. Ал эми биздин милдет аларды көмүскөдөн алып чыгып, расмий макам берүү. Дать им официальность. Адамдардын планетага минималдуу кесепет калтыруу каалоолору өсүп жаткандан кийин, туризм секторунун дагы кодокторго экологиялык жактан туруктуу кызмат көрсөтүү боюнча мүмкүнчүлүктөрү жогорулашы керек. Booking.com ресурсунун изилдөөсү боюнча 2022-жылы сурамжылоого катышкандардын 4/3 же болбосо 71% аң сезимдүү саякаттануу кааларын айтышкан. Бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда 10%га жогору. Респонденттердин 3/2 жергиликтүү маданият менен жакындан таанышууну кааласа, 59% кыдырып келген жерлер алар кеткенден кийин мурдагыдан да жакшы абалда калуусу үчүн аракеттенүүнү көздөшөт. Мисалы, Кыргызстандын тур операторлорунун ассоциациясы жөө, ат менен жүрүү жана велотурларды иштеп чыгууда. Мындан сырткары туристтер бооз үйдө, айылдагы конок үйлөрдө эс алып, маданий мастер-класстарга катышып, агротуризм менен таанышса дагы болот. Кыргызстан же это еще в этой стезе, скажем, да? Она еще молодая. Бул жагынан Кыргызстан али жаш. Биз үйрөнүшүбүз керек. Туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасын ала турган болсок, алардын стандарттары жана колдонуулары бизге толук туура келбейт. Өнүгүү деңгээлиндеги айырмачылыктан улам, ошондуктан экономикалык жактан абалы бизге жакын. Окшош өлкөлөрдүн тажрыйбасы керек. Более равных стран, да? Биз суунун башында турабыз. Ошо суу биздин эң биринчи байлыгыбыз Кыргызстандын. Ошого биз абдан жоопкерчиликтүү карайбыз. Ушу Күмүш булактын жанында турганга байланыштуу бул жакта жергиликтүү калк суунун баарын ушул жактан алат. Ошон үчүн биз ушундай жоопкерчиликтүү карап, сууну кандай алсак жаратылыштан ошондой калыпта кайра берип атабыз да. Бул жерде өзүңүз көргөндөй очистной сооружение колдонобуз. Тазалануучу жай. Ошо сууну 95%га тазалайт. Бул Чехиядан чыккан. Бүт автоматизациясы болгон, биякта баары көрүнүп турат. Муну жана приложение аркылуу да көрсө болот. Мунун приложениясы бар өзүнүн. Каякта ошибка бирдеке туура эмес иштеп атса, баары тез арада билинип калат да. Бул тазаланган суу барып тиги Алмабакка барат. Алмабакка анан жанагындай капельный орошение аркылуу карликовый жана алмалар тиккенбиз бул жака. Сол аркылуу суу экинчи жолу колдонулат. Бул азыркы дүйнөдөгү популярдуулукка ээ болуп келе жаткан жашыл туризмдин негизги принциптери. Туристтер жаратылышка тийгизген таасирин азайтууга аракеттенишет. Жашыл туризм бизнестин көзү менен караганда дагы пайдалуу. Туристтер, айрыкча өнүккөн өлкөдөн келген коноктор жаратылышка камкор мамилени көргөндө, бул аларды лоялдуу кардарга айлантат. Көп азыр эл аралык туристтер ошол канчалык туруктуу ошол жатакана болобу, мейманкана болобу, канчалык ушул принциптерди колдонгон, экология жагынан канчалык жоопкерчиликтүү мамиле кылат, ошол жагын карайт да. Ошол жагын карап, ошого жараша
мисалы чечимин кабыл алат, ошол жака барат. Анан көп мекемелер да ошондой болуп калган. Кээ бир мекемелер абдан ушундай кылдаттык менен карайт да. Кайсы алар бара турган жер ушундай туруктуу болуш керек экология жагынан. Андан сырткары бул экономикалык жактан дагы пайдалуу. Мисалы шаар сыртында жайгашкан Олиф отели күн панелдери жана жылуулук насосторун колдонуу аркылуу электр энергиясына болгон чыгымын кыйла азайткан. Күн менен жылытуучу коллекторлорду колдонобуз. Бул коллектордон 15 турат. Ошол 3 тонна сууну ушулар менен жылытабыз. 3 тонна сууга 30 киловатт кетмек да. Мындай орточо эсеп менен. Ошол күн бар кезде биз электричествону колдонбойбуз да. Кыргызстанда өзүңөр билгендей 300 күн бар, күн өстүү күндөр. Сырттан келген туристтер эң биринчиден ушу биздин жаратылышка суктанып келишет да. Ошон үчүн биз мындан арыда биздин бала чакабыз, тукумдарыбыз дагы ушундай жаратылышта жашаш үчүн биз жаратылышты ушул калыпта калтырышыбыз керек. Кыргызстанда туруктуу туризмге өтүү үчүн каржылык, регулятордук жана маалыматтык куралдар иштелип чыгып колдонууга берилет. Аларга жеңилдетүүлөр жана субсидия, мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу инфраструктуралык колдоолор. Бул нерселерди ишке ашыруу үчүн туристтик объектилерди өнүктүрүүгө жана колдоого керек болгон приоритеттүү инфраструктуралык долбоорлорду тактоо сунушталууда.